Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы жапайы жана маданий өсүмдүктөр, бөлмө өсүмдүктөрү. Сабактын максаты жапайы жана маданий өсүмдүктөрдү жана бөлмө өсүмдүктөрүнүн пайдасы тууралуу билип аласыңар. Балдар, биз өсүмдүктөр дарактар, бадалдар, чөптөр болуп 3 топко бөлүнөрүн билебиз. Ошонун ичинен жапайы жана маданий өсүмдүктөрдү бүгүнкү сабактан таанышып алабыз. Адамдардын жардамысыз тоолордо, токойлордо, суу боюнда өскөн өсүмдүктөрдү жапайы өсүмдүктөр дейбиз. Ал эми адамдардын жардамы менен парктарда, короолордо, үйлөрдө өстүрүлгөн өсүмдүктөрдү маданий өсүмдүктөр деп атайбыз. Биринчи, дарактар тобундагы жапайы өсүмдүктөр. Ал эми бул маданий өсүмдүктөр. Бадалдар жапайы жана маданий. Чөптөр жапайы жана маданий. Демек балдар, маданий өсүмдүктөрдөн биз өзүбүзгө керектүү витаминдерди ала алат экенбиз. Булар балдар бөлмө өсүмдүктөрү. Ооба, гүлдүү өсүмдүктөр бөлмөнүн абасын тазалайт жана анын ичин кооздойт. Бул адат кышы суук өлкөлөрдөн келиптир. Адамдар дайыма дары менен камсыз болуш үчүн дары өсүмдүктөрдү бөлмөлөрдө өстүрчү экен. Кийинчерээк кооз жалбырагы жана гүлү бар өсүмдүктөрдү өстүрө башташат. Гүл эң баалуу белек катарында берилет. Балдар, келгиле гүлдүү өсүмдүктөрдү өстүрүү эрежесин билип алалы. Гүлгө муздак суу куйба. Суунун температурасы бөлмөнүкүндөй болсун. Температура кышкысын +15 градус, жайкысын +20 градус болуш керек. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн жалбырактарында турган чаңды ным чүпүрөк менен арчып тур. Гүл өстүрүлгөн топурак ар дайым нымдуу, жумшак, борпоң болуп туруш керек. Балдар, китептин 37-бетин ачабыз. Чемичке текстин окуйбуз. Исламбектин классташтары класстын тазалыгына өздөрү жооп берет. Класстын ичи оңойлук менен тазаланбайт. Айрыкча чемичкенин кабыктары жолтоо болот. Бир күнү Исламбек классташынын алаксыганын байкап, ал эмне деп сурады. Жөн эле кагаз, деп классташы жооп берди. Исламбек анын жообуна ынанбай, классташынын алдындагы семичке оролгон кагазды алып карады. Чемичкенин ээси табылбай жүргөн. Көрсө, ушул бала туура. Бирок Исламбек ал жөнүндө классташтарына айткан жок. Ошондон кийин классты тазалоо оңой болуп калды. Балдар, Исламбек эмне деп эскертти деп ойлойсуңар? Кана өзүңөрдүн оюңарды айтып көргүлөчү. Күн караманын гүлү эртең менен күн чыкканда күндү карайт. Ал эми кечинде күндүн баткан тарабын карай бурулат. Ушинтип күндү ээрчигендиктен күн карама деп аталып калган. Күн карамадан чемичке май алынат. Куураган сабагын отун катары да колдонушат. Өсүмдүктөрдүн дарылык касиети да бар экен, Карап көрөлү балдар. Бул ромашка. Ромашка ак гүлү ысытманы түшүрөт. Ит мурун. Ит мурун ашынын ширеси боор, бүйрөк ооруларын айыктырат. Чычырканак. Чычырканак ширеси ашказан жабыркаганда колдонулат. Ошондой эле долоно, чекенди, чиэнин аштары, жүгөрү чачтары да дары. Балдар, келгиле дары чөптөрдүн аттарын атап көрөлү. Биринчиси С тамгасынан башталып, К тамгасынан бүтөт экен. Кана ким айтат? Азаматсың, сарымсак. Үйгө тапшырма балдар. Жаңылмач жаттоо.